Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. 4-июль 2020 жылга карата статистикалык маалымат COVID-19 боюнча кандай болуп бүгүнкү күндө жаткандыгы жөнүндө тааныштырууга уруксат берсеңиздер. Жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча 59 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 37 бейтап, Чүй облусунан 3 бейтап, Ош шаарынан 5, Ош облусунан 2, Нарын облусунан 1, Ысык Көл облусунан 1 бейтап, Жалал Абад облусунан 7, Талас облусунан 1 бейтап, Баткен облусунан 2 бейтап айыгып чыкты. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 2714 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 2 бейтап каза болду. 2020 жылдын 4-июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 327 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 149, Ош шаарында 45, Чүй облусунда 65, Ысык Көл облусунда 17, Ош облусунда 8, Нарын облусунда 22, Жалал Абад облусунда 8, Баткен облусунда 12, Талас облусунда 1 учур катталды. 327 жаңы катталган учурлардын ичинен сырттан келген учурлар катталган жок, бардыгы өлкө аймагында катталды. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 7094 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 2882, Ош шаарында 756, Баткен облусунда 139, Жалал Абад облусунда 416, Ысык Көл облусунда 181, Нарын облусунда 528, Ош облусунда 517, Чүй облусунда 1354, Талас облусунда 81 учур, Солилецк шаарынан Россия Федерациясынан келгендердин арасынан 119 учур, Россия Федерациясынын курсанттарынын арасынан 100 учур, Россия Федерациясынан келген Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында 21 учур катталган. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 71 адамды түздү. Бишкек шаарынан 32, Чүй облусунан 19, Ош шаарынан 4, Ош облусунан 4, Жалал Абад облусунан 2, Нарын облусунан 2, Ысык Көлдөн 5, Баткен облусунан 3. Жалпы республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлердин арасында 1065 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 6 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 490 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 3631 аял, 3463 адам эркек. Жаңы катталган учурларда 185 аял, 142 эркек адам. Ооруканада жаткырылгандардын абалы боюнча бейтаптардын саны 670 түздү. Оор абалда 104 адам, жандандыруу бөлүмүндө 18 адам. Орточо оор абалда 326 бейтап, канааттандырарлык абалда 240 бейтап. Үй шартында дарыланып жаткан бейтаптардын саны 3632. Айыгып дарыланып чыккан адамдардын саны 2714 адам. Каза болгондордун саны 78 түздү. Республикада лабораторияларда жасалган изилдөөлөрдүн саны 2780 үлгүнү түздү. За последние сутки из стационаров республики выписано 59 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.
из них в городе Бишкек 37, в Чуйской области 3, в городе Ош 5, в Орской области 2, в Нарынской области 1, в Джалабадской области 7, в Высокульской области 1, в Таласской области 1, в Баткенской области 2. Результат анализов на коронавирус при выписке у всех отрицательные. За время эпидемиологической ситуации с COVID-19 из стационаров республики с выздоровлением по стране выписано 2714 пациентов. За сутки в стационарах республики зарегистрировано 2 летальных случая от коронавирусной инфекции. И всего с начала эпидемиологического процесса зарегистрировано 78 случаев смерти от COVID-19. На 4 июля 2020 года по республике всего зарегистрировано 327 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них в городе Бишкек 149 случаев, в городе Ош 45 случаев, в Чуйской области 65 случаев, в Высокульской области 17, в Ошской области 8, в Нарынской области 22 случая, в Джалабадской области 8 случаев, в Баткенской области 12 случаев и в Таласской области 1 случай. Все 327 новых случаев – это местные. В Кыргызстане всего зарегистрировано 7094 подтвержденных случая инфицирования COVID-19. Из них город Бишкек 2882, город Ош 756, Баткенская область 139, Джалабадская область 416, Иссыкульская область 181, Нарынская область 528, Ошская область 517, Чуйская область 1354, Таласская область 81 случай. Среди прибывших из города Соль-Илецк зарегистрировано 119 случаев. Военнослужащие, то есть это курсанты из Российской Федерации 100 случаев и прибывшие из Российской Федерации граждан Кыргызской Республики 21 случай. Среди медицинских работников за сутки зарегистрирован 71 новый случай COVID-19. Из них в городе Бишкек 32, в Чуйской области 19, в городе Ош 4, в Ошской области 4, в Джалабадской области 2, в Нарынской области 2, в Высокульской 5, в Баткенской области 3. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет на сегодня 1065 случаев, из которых за сутки выписано из стационаров с выздоровлением 6 медицинских работников. Всего по республике выписано с выздоровлением 490 медицинских работников. Из всех зарегистрированных положительных случаев 3631 составляют женщины, 3463 мужчины. Среди новых случаев 185 составляют женщины и 142 мужчины. По состоянию госпитализированных пациентов с COVID-19 на лечении находится 670 пациентов, из них в тяжелом состоянии 104, 18 находятся на лечении в реанимационных отделениях. В состоянии средней тяжести 326 пациентов, в удовлетворительном состоянии 240 пациентов. Дома на самоизоляции находится 3632 пациента. В удовлетворительном состоянии выписано 2714 пациентов. Количество летальных случаев от COVID-19 составило 78 случаев. За последние сутки в лабораториях страны всего исследовано 2780 образцов на COVID-19. Это вот последняя информация за последние сутки на 4 июля 2020 года. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировала начальник управления общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Facebook на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.